эстейбиз. Москва шаарында жаштар театры, аян жаштар театры ачылган. Мына бир 2 жыл болуп калды окшойт. Жетекчиси Айнаш Козубаева деген ичкебиз. Ошол эң кызыктуусу бул ошол театрдын актерлору жылап ошол биздин мектептештерден, былайча айтканда мигранттардан турган театр экен. Ошого карабай көптөгөн спектакльдерди коюп, орустарды дагы оозун ачтырып, таң калтырып, бача-бачасын ыйлатып аткан мезгили. Ошол театрды түптөгөн ошо биринчиден Айнаш эжеге рахмат. Анан ошонун артында ошол театрдын кам кетишин колдоп, кубаттап, демөөрчүлүк кылып келе жаткан инсандарыбыз бар. Ошолордун бири азыр конокто бул жерде турат. Турсат болсо ошол сыйлыкты тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Анан бул сыйлык ошол маданият, чет өлкөдө кыргыз маданиятынын тилин жана тарыхын жайылтууга, өркүндөтүүгө кошкон салым үчүн Жогорку Кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Аида Камчекти Касымалиеванын атынан ыйгарып атат. Бүгүн негизи сүйлөшкөн элек, өзү келип тапшырып берди. Бирок тилекке каршы кечээ чечим чыгып, бул киши ошол Кыргызстандын Нью-Йорктогу өкүлчүлүгүнө жетекчи болуп кетти. Ошол себептен өзү бүгүн кат жалгай алды. Анда баштай берсек. Ыраазычылык кат. Чет өлкөдө кыргыз маданиятын, тилин жана тарыхын жайылтууга кошкон салымы үчүн Каимова Нургүл Каныбековнага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш атынан баашылап сизге бекем ден соолук, жакындарыңыз менен аманчылыкта болуп, жалпы журт кызыкчылыгы үчүн түйшүгү түгөн оор кызматыңыздын үзүлүү болушун каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин төрагасынын милдеттерин аткаруучу Аида Касымалиева. Анан ушундай эле бир театрды